Марлен Абдурахманович, кыскача айтсаңыздар, бул эмне жөнүндө мыйзам болуп атат? Конфликттерди чечүү боюнча дегендей мен түшүнүп атам да, социалдык. Туурабы? Жок, Элвира. Анткени деген бизде же буга чейинки мыйзам болуп калды. Элвира Жалбекова, ал буга чейинки мыйзам, азыр 7-чи мыйзамды карап атабыз. Реклама боюнча. Билесиздер, бизде коомчулукта акыркы учурларда өтө көп алдоо фактылары катталып жатат. Билесиздер, ар кандай кооперативдер дейбиз, ар кандай финансылык пирамидалар дейбиз, бирок алар менен дагы тең болуп келип, бул ар кандай ушул мындай көз ачыктык сыяктуу өзүнүн услугаларын көрсөтүү, элди алдоо фактылары өтө көбөйүп кеткен да. Биз ошолордун бардыгын реклама бербесин, ошолордун бардыгы жабылсын деп атабыз. Анткени алар келип эле кайра жөнөкөй элдин кыйналганына, үстүнө кыйналганы келип, ушундай бир өбөлгөлөрдү түзүп атат. Ошону табыптар жөнүндө сөз болуп атабы? Жок, табык эмес. Баягы мисалы мен презентациямда да көрсөтүп кеттим эле. Мисалы рекламаларды карап калсаңыз, гадаю 200% деп чыгат. 7 поколений гадаю, если неправильно будет вернуть деньги деп жатат. Болбогон бир 200 сомго гадать этет, бирок элди алдайт да. Эгерде ошончолук эле кыйын болсо, ал рекламасы жок эле акча таба алат, мисалы да. Өзүнүн немесин лучше карап албайбы дегендей багытта биз айтып атабыз. Койгула. Биздин элдибизди ушул жерден жөнөкөй эле бир гадать этип, же башкача бир услугалар көрсөтөм деп алдабасын деп атабыз да. Аларды жок кыла албайбыз, алар ансыз деле болот, бирок мындай айтканда аферисттерди жок кылайлы деген ниет менен бул мыйзамды жазып чыкканбыз. Ошондо астрологияда бияка кирип калабы? Азыр нумерология дегендер бар. Ошолордун баары киреби? Эми биз айттык, илимий изилдөөлөр негизинде болгон нерсеге биз кантип эле мындай бир запрет кое алат элек. Биз ошон үчүн оккульттук мистикалык эле деп койдук. Ал эми алар жанагындай көз ачыктыктын илимий изилдөөгө негизделбеген нерселердин алкагында боло турган нерселер, аларды кабинет министрлер өздөрү аныктап чыгат деп берип атабыз. Анда өкмөттөн сураса болобу, ошондо кимде так кирип калат? Айтып коесуздарбы? Булар эми мыйзам чыккандан кийин эми иштеп чыгышат да. Булар азыр аныкталбайт, аныктоо мындан кийинки этапта болот. Жок, биз мыйзамды кабыл алганга чейин сураш керекпиз да. Урматтуу өкмөт, айтсаңыздар, өкмөттүн өкүлдөрү. Мындай көз караш, ой пикир барбы? Кимдер так кирип калат да? Эми түшүнүп атабыз. Көз ачык деп жарнама бергендерди киргизип атабыз. Дагы кимдер кирет? Илимге Урматтуу Элвира Жылгыбекова, маданият министринин орун басары. Илимге таянган болсо, жанакы астрологиясы да кирбейт. Билесиздер. Илимге таянбагандар деп атабыз. Наоборот, илимий изилдөөлөр негизинде эмес, илимий практикалык бир жумуштар өткөрүлбөгөн жөн эле шылуундарга, аферисттерге, ошолорго гана багытталган да. Марлен Абдурахманович, эгер сиз айткан критерий менен тандалса, анда деген азыр билесиздер да, Instagram, Facebook, соц тармактарда бүт эле коуч болгондордун баары кирип калат да, сөздүн ачыгы. Ошолордун баарын киргизип коебузбу анда? Тренингтер, семинарлар деп жарнама беришет да. Ошолордун баары турмушка үйрөткөн, азыр медициналык, мисалы, сиз такталбаган десеңиз, ошо сертификаттары жок, ошолордун баарын киргизип алабызбы? Анда кандай болот? Элвира Жалбековна, сиз айткан эми коучтар, жанагы берген ректорлор, алар больше всего мындайга эч тиешеси жок болуп калат да, анткени алар өздөрүнүн лекцияларын окуп. Марлен Абдурахманович, мен мыйзамды колдоп атам. Просто бул жерден так ошону чегин сурайын деп атам да. Өкмөттө бир көз караш барбы азырынча, же силер чечелексиңерби, кимди киргизесиздер? Научно обоснованный десеңер, анда деген көп эле адамдар ошол бул тизмеде болуп калат да. Ошол соц тармактарда жарнама бергендердин көпчүлүгү кирип калат. Элвира Жылгыбекова, Чыңгыз Эсенгулу, маданият министринин орун басары. Биз бул мыйзам долбоорун иштеп чыгууда как раз Марлен Абдурахманович менен социалдык комитетте да ушундай эле суроо берилген. Биз азырынча ошол именно черная магия менен алектенгендерди, ошолорду биринчи этапта карайын деп атабыз. Анан эгерде буюрса подзаконный акты кабыл алынып, ошонун негизинде баягы өзүнүн перечень кылып, ошо перечень негизинде бекителик деген бир ниетибиз бар. Бирок азыркыда учурда ошол именно ошол бул жерде черная магия, кара магия деп коебуз, сыйкырлагандарды. Анан кийин ошол эле маалда бул жерде жанагындай көз ачык, ошол жанагы көбүнчө көз ачыктар ушу астрологияга да таянышат экен, анан диний багыты дагы таянып атышат да. Ошондон ошол именно астрология, черная магия, көз ачыктар ошолорду эле карап атабыз азыркы учурда. Молдолорду
киргизип атабыз ошондо. Жок, Диний деп молдолор эмес. атпайсыздарбы? Бул жерде ошол көз ачыктар, ошол эле ош базарынын тегерегиндегилер көбүнчө ошол баягы адамдын сезимин козготуш үчүн болобу, же болбосо бир кандайдыр бир жумшак жерин таап, бир слабое звено деп коет эмеспи? Ошол жагын карап туруп, анан булар көбүнчө ошол Куранды алып же дагы башка нерселер менен дагы ошондой эметип атышат да. И параллельно даже башка дагы иштер менен да. Ошон үчүн ошол моменттерди дагы биз эске алып атабыз азыр. Эми мыйзамда мындай жазылып турат да, Марлен Абдрахманович, массаж, анан ошондой услугалар дагы анда кандай болуп калат бул жагы? Жок, андай нерсе жок. Медициналык массажда Жок, киргизбейсизби? андай нерсе жок, андай нерсе жок. Андай нерсе такыр Сиз жок. карасаңыз? Жок, мына эң акыркы вариантта, эң акыркы варианттын эң акыркы пунктун сизге окуп коеюн. Эң экинчи окууда берип аткан кийинки мындай порядокто да, оккульттук мистикалык кызмат көрсөтүүлөрдүн жана белгилери бар жана аларды көрсөтүүчү адамдардын жарнамасын. Оккульттук мистикалык кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмеги Кыргыз Республикасы Министрлик кабинетинен тарабынан аныкталды. Болду. Башка эч бир массаж жана башка нерсе жок бул жерде. А бирок так тизмесин деген өкмөт азырынча тактай элек, сөздүн ачыгы. Предварительное намерение и направление — это черная магия. Черная магия — это динден тышкары деген сөздөр болуп атат, Бул жерге дин эч кирбейт. Марлен Абдрахманович, биз эми мыйзамдарды көп кабыл алып атабыз да, мен колдоп атам, туура. Мен ойлойм, элге да бул жагат да, туура эле нерсе болуп атат. Бирок ортодо деген границасы мыйзамда такталбаса, укук коргоо органдары текшергенде жалаң эле бизнес кылып калышат экен да, ошонун үстүндө штраф салып, анан шантаж кылып, жанакы каражат алышат да, сөздүн ачыгы. Көп жактан биз байкап атабыз да, чектөөлөрдү койгондо. Ошондуктан буну так критерийлерди коюп койсок жакшы болмок да. Туура айтасыз. Бул экинчи окуу болуп атпайбы, ошон үчүн сурап атам да. Сөз түрдө мыйзамдын алкагында, мыйзам аткаруу алкагында, подзаконный акт кабыл атканда мен ал жерге сөз киришем. Киришип ошол жерде бул маселени да тактап, жана сиз айткан границалардын баарын карап чыгабыз. Меске сөз берем, меске да бир көрсөтөм. Сизге эле эмес, бул жакта берген сунуш, бир топ депутаттар сунуш берген, аларга сөз түрдө ал тизмекти бир көрсөтөм. Хорошо, рахмат.